Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Туугандар, ден соолуктар жакшыбы? Биз şu Эмилдин акез болобуз. Мына Жазгүл карындашым. Ол менин неберем Эдил. Биз şu акелери кабар алганы келдик. Булар кандай экен, видеодон кийин үйдө жатышка болбой калды, барып бир кабар алып келеличи деп. Мынакей. Булар жакшы эле, ынтымактуу болуп эле жашап. Эдил, мынакей уулум, ажиманияларды жасап. Az канчаны жасадың энди, Эдил? 15 11 жашым. Болот ошо уулум ошо. Секин күнүгө бирден кошуп бара бересиң, Кудай кааласа бирден кошуп бар да. Жазгүл, эми бу жанагы видео таркап кетиптир да. Карындашым, мен ушу элдерге туура бир айтып койгула, бирөө сөз сүйлөп. Ошо баарыбыздардан кечирим сурайбыз. Эми кантсе дагы атасы экен да. Эми эч качан баласын жаман болду дейт. Анан эми бала экен да кайсарланып мен жасабайм дегенмен жасайм. Карантинде баарыбыз үйдөбүз, дагы эс кошуп кетпей балам деген жакшы эле ойдо эле неметкен болчу да атасычы. Uykudan turup da kaysarlık nemesi tutup kalgan iken hoşuma ne? Kaysarlanıp kaldın da mı? Çoğanında bir an çempiyon bulasın mı? Evet. Bunda çempiyon bulamda. Gözet konголun bunda. Bilbay endi malades. Mına biz şu gelip öz üstün şu hüküstün balası gelip kavar alıp suradık. Eşlerine katibedizi joq. Sespeyt onu. Elderli bir başkaça janagıl beriptir da. Men de düşünböstükке mындай сіздерге түшүндүрүп өзү деле айтып бераткан акам. Şu balam ekөөбүз кече түшүнбөстүк болуп видеого тартылып ошондо видео тарап кеткенине өзүбүз деле өкүнүп отуруп. Биз семьяда негизи бактылуу элебиз, онда эч бир жаман неме болгон жок. Просто эл жөнүндө түшүнбөстүк алдырбаңыздар ондай. Ким эле баласын урбайт, ким баласын жаман болсун дейт. Бардыгы эле ата баласын жакшы көрөт да. Мен да ошо баламды жакшы көрөм, өзүмдүн балам. Мен бирөөнүн баласын урган жокмун. Şu fazla özü olup hiç bir bolgan jok bu yerde. Şu balam ekөөbүz ошо кече кичине ошо тренировка кылып ажымания жасады. Бул да баягы көктүгүн алып кичине неме уйку сураганбы же жасагысы келби, ошодон ар нерсени айтып баласын жаман көргөндөр бар, жек көрөт, тиги бу деген. Ким эле баласын жаман көрсүн? Ар бир ата эне баласын жакшы болсун дейт да, жаман болсун демек эле. Мына балама Kaçan жасайсың азыр? Daha bir kayıtlık koyalım. Acımen жасап коем. Bitte жасап koyalım. Narga atan karaptı жасап koyalım. Bir, iki, krasavчик. 25, 28, 29, 30. Молодец. Çempiyon bulasın koyalım. Biz de videoda oturup gıcalat bolduk, barıp bir ülkeleribizden bu karındaşlardan bir kavar alıp geleyikçi. Bu ne veriyoruz? Bu büt jaktı dünya yüzünü düngüröt verdi dep, ar jaktan ar kanday сообщениялар келет. Ошо жерде туруп кабар алып койбойсуңарбы деп телефонда сүйлөшөбүз. Баары жакшы, эл журт, кыжалат болбоңуздар. Мына булардын өзү 3 баласы бар, бактылуу эле, Кудайга шүгүр, турмушундай ачууна, татууна пышып эле жашап келип атыр булар. Просто түшүнбөстүк болот. Турмушта эми бирөөнүн турмушуна аралашканга деле болбойт. Бирөөлөр жазып аралашат экен, энди майли. Өзүбүзгө келбесин ошо нерселер. Мына неберебиз жакшы эле, бирөөлөр айтат, буунтуп коюптур дейт. Эдил кандай? Жакшысың булам? Молодец. Красавчик. Мына апазы, булардын өзү 3 баласы бар, Кудайга шүгүр, бактылуу эле. Ананы кетейин. Мектепте канчага окуйсуң? Отличник экенсиң, Майли, тынч болуңуздар. Атасынан капа болбойтпу? Капа болбодуңбу? Точно. Точно. Балама? Енді баяғы карантинде bir сөз бирөөгө ашыкчалык кылат, экинчи сөз бирөөгө жакпайт. Шуну бири-бириңиздерге туура түшүндүрүп жөнөтүп коесуздар бу деген эле ой бизде. Мына достор, Москвада железный дорожный деген жердебиз. Азыр бир байкени жумушкан акчасын бербей чыгарып жүрүптүр да. Жардам берүүчүлөр болсо байкеге жардам берип коңуздар. Мына биз иштеп аткан домдун бүт сыртка чыгарып
монтип лента тартып коюшкан да. Азыр байкени чыгарып жүрүптүр. Байке мына пакети менен эч жака барарга жери жок экен да. Сиз сүйлөп коюңуз байке. Ооба, мен акырамдар айдап чыгарып койду. Кайда барарын билбейм. Көрдүңүздөр да. Жардам болсо жардам кылып коюңуздар. Номерин, жанагы номерди айтсам. Канча экен? 8968 639 2651 ушу номерге сүйлөшсөңүздөр байке менен жардам кылып коюңуздар. Көчөдө калып кеттир. Железный дорожный деген жерде иштейбиз биз. Бизди дагы стройкадан жумуштан эшке чыгарып койгон, биздин бара турган жерлерибиз бар да, байкеге жардам кылсаңар болсо. Мына монт домдун баарын монт лента тартып коюшкан. Эч ким кирбейт, чыкпайт. Эртең менен чыгарып коюптур байкени көчөгө. Assalamu alaikum урматтуу башчысы жана мен Досматов Мурзабек, Россиянын Москва шаарында соц тармактары аркылуу президентке чейин айткан Москвадагы мигрант, Россиядагы мигранттар маселеси депчи. Мына бүгүн мигранттардын абалы. Өкмөтү мунун негизинде мигрант фактически жашаган жеринде текшерүүгө протокол түзүлөт. Россия Федерациясынын ичинде эки жолу администрация, экинчисинде автомат Москвада чыгарылат. Эми ушулдун жарандары сөз. Мун болсоң, кандай претензия койгон болсо, конуга келдим дей албайбыз. Чыгарылган жашак пускалардын негизинде гана уртымдеги чең сен сом штрафка түштүң деген сөз. Урматтуу биздин миграция жана ошондой эле жогорку кеңеш бүгүндөн баштап силер катуу бул жерде жүргөндөрүбүздү керек. Бул жерде каттоо жерде эч кимди катталып жаткан болсо да башка кыл көнүп регистрация мизерный сумма. Математикалык эсеп менен алып көргөн регистрациясында менен где-то 700 кыргызстандыктар паспорт алгандар менен жүргөн болсо, ошол 500 миңдин ичинде кошумчасы менен айтканда бир 400 миң адам биздин регистрациялар кандай жазылган. Хостелдерди өздөрү барып ала айтканымдай. Ошондуктан ушул көйгөйдө ошол квартиранын ээси үйүнө эле жашамакпыз. Ким виноват? Миграция суранат элек. Албай турган болсоңуздар, эми ушул 400 миңди кантесиздер урматтуулар. Сен аракет кылышыңыздар. Спортко баргандарды жаман көрө деген кайрылуу жүзүндөгү абалы зор болуп. Ошондуктан бул маселе бүгүндөн баштап Россия Федерациясынын ушул биздин бултарды кече көпчүлүк депутаттар биздин мигранттар талаада калды. Эми көрөсүңөр. Сураныштарды аткарбасаңыз, андан тышкары көчөгө чыккан болсок, биз биздин маселени чечип бериңиздер. Биздин маселени оң
Aziz Rahmatoviç. Jarandık attık suranarım. Balının bektuanını yoklam. Sebep göp balmıştan tez aranın içine geçirselek. Kurtağımız, 11 malız, tez aranın Мына азыр сиздердин кылып жаткан ишиңиздерге биз ыраазычылык билдиребиз. Терең ыраазычылык bu da. Бул жерде 24 саат туруп атат, кээ бирөө 8 саат туруп атат, кээ бирөө 12 саат туруп атат. Бул боюнча биз абдан ыраазычылык билдиребиз сиздерге. Добровольцтерде туруп атат, мына өзгөчө укук коргоо органдары менен врачтарга биз абдан тайзым кылабыз. Чыны менен бүгүнкү күндө аябай иштеп атышат. Анан МЧС оперативность баардык жагын чечип берип атат. Ошону менен катар мекеме жетекчилер, айыл өкмөт башчылар өзүнүн балдарын баягы убагында дежурствого коюп берип атат. Ар бир жетекчи эрте менен келаткан кызматкерине инструктаж өтүп туруп чыгарып атат. Ошол келаткан кызматкер ошол инструктаж менен келип туруп 24 саат иштеш керек, же болбосо 8 саат, же болбосо өзүнүн мөөнөтүндө иштеш керек да. Бул жерде мына азыр больницанын сотрудниктерине сиздер өзүңүздөр ушул кызматкерлериңерди жакшылап карасаңыздар. Азыр ЦЦМдики гана туруп атат, и СЭСдики туруп атат, ТБ турган жок. Ошол врачтарыңарды өзүңөрдүн карасаңыздар. Мына эң коркунуч бизде врачтарга жугуп аткандыгы. Если биздин бир врачыбыз ооруса ал деген жүздөгөн кишини дарылай албай калат деген сөздү түшүндүрөт да. Ошон үчүн врачтарыбызды жакшы карайлы. Анан сиздерден кем карыздар болсо биздерге айтсаңыздар, биз колубуздан келишинче чечкенге аракет кылабыз. Колго жасырылып алган справка менен келип атат. Эми бүт баары тең бизде справка менен обезпечителген форма бир мененчи. Анан мурункудай районго барып жастырбайт. Мен оттуктан келдим дейт мкендечи. Эми оттуктан келсе, ошол оттуктагы частный ветсервис жазат. Ар биринин именной печаты бар. Справкалары малдын вет справкасы, эмделди деген справка, Forma 1. форма 1. Анан дагы үчүнчүсү ошол айыл өкмөт көчүп бараткандыгы тууралуу маалымат бериш керек. Кайсы участоктон кайсы участокко көчүп барат. Маршруттун листин бериш керек, дагы маалыматын дасыз керек. Ошону көргөзсө биз өткөрөбүз. Саламатсыңарбы? Бул менин кайрылуум. Мен 4 баланын энесимин. Мен квартирада жашайм, бир комната снимать этем. Канттан. Бул жерде мен үй ээси кууп атат. 3,5 миң төлөйбүз. Бул кырдаалда мен азыр жумушум жок болгондуктан төлөй албайм десем, менден өзүңдү сат дегенге чейин барып атат бул киши. Бир балам инвалид, сахарный диабет 1 тип менен ооруйт. Такыр түшүнбөй атат. Мен ачка отурам деп, калптын баарын сүйлөп, мага мэрия, канттын мэриясы бир мешок ун берген. Жана ошондой эле жөнөкөй эле адамдар продукт менен жардам бергенде, ачка отурсаңыз, мен ошол продуктыларымды бир мешок унумду берейин дедим. Десем, ошону да түшүнбөй турат. Мен азыр дагы ыйлап басылып калдым да. Ошондуктан тетиги чоңдорго кайрылганымда ушул ишти карагылачы, ушундай жалгыз бой энелерге жардам бергилечи. Келип момундай ситуацияларды караштырып, түшүнүктүү сөздөр менен түшүндүрүп, ушундай түшүнбөгөн адамдарга биз эмне кылышыбыз керек ушундай эмеде? Неге ушундай адамдарга, ушундай жалгыз бой энелерге үй берилбейт? Кичинекей болсо деле ушундай адамдарды карап койгулачы, ушундай аялдарды. Силердин деле эжелериңер бар, кыздарыңар бар. Ушундай кырдаалда мен түшүнбөй, мени үйдөн чык деп кууп атат. Менде видеолор бар. Мен кошуналарыма чейин чуркап бардым. Кошуналар сүйлөшсө дагы бул киши такыр түшүнбөй атат. Ошол видеолордун баарын керек болсо жөнөтөм азырчы. Ишенбесиңер. Чоңдор каякты карап атасыңар? Кичине ушундай бизге окшогондорго бирге жардам бергилечи.
азыр ушундай кырдаалда мен кайсы жерге барышым керек? Ушу 3 балам менен азыр. Бир балам тайнесинде. Бул үчөө менен кайсы жерге көчүп мен азыр билбей турам да, ушу акыбалды караштырып койгулачы. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.